Региондо Абалким автордук программасы. Саламатсызбы? Кыргыз элибиз ар кандай саясатчылар ар түрдүү тактикаларын активдүү колдонуп, канчалык элди бөлүп жарууга аракет кылганына карабастан, мамлекеттин башчысын шайлап алды. Өзүн кудаймын дегендери да, өтө эле билимдүүмүн, өтө эле кыйынмын дегендери да эл арасындагы салмагын көрө алды жана эми мындан ары элдин атынан эмес, жөн гана өзүнүн жеке пикирин айтууга гана мүмкүнчүлүгү бар экенин түшүнгөндөрү да болду. Анткени шайлоодо айрым кыйкырып жүргөн саясатчымын дегендер мындайча айтканда канчалык деңгээлде элдик адам экенин көрсөткүчүн көрдү да. Анан эле сүйлөсө асмандан сүйлөп, элдин атынан сөз салып, өзүн лидер сезип алгандарын көрүп жүрбөдүкпү. Айрымдарына ооба чындап эле 10 миңдеген жарандарыбыз добушун берип колдоого алышты. Кандай болгондо да бүгүнкү күндө кыргыз элибиздин атынан кимдер сүйлөй аларын, кимдердин артында калың эл үмүт артып колдоп жатканына баарыбыз күбө болдук. Эми көрүнгөн жерге 5-6 адамды алып келип алып, актерлук ролдорду ойноп, калп эле кыйын болуп көрүнө бербестен, өлкөбүздүн туруктуулугу жана алдыга карай өнүгүп өсүүсү үчүн баарыбыз бирдей салым кошсок, неге болбосун. Садыр Нуркожоевич президенттик кызматка киришүү алдында турат. Ондогон жылдардан бери чогулуп калган миңдеген проблемалар бар. Анын баарын чечип, алдыга карай жылып кетүү милдетин алды. Бирок бул деген сөз эми бүт баарын Жапаров менен Ташиев жасасын. А биз мындай карап туруп турабыз дегенге жатпашын сиз деле жакшы түшүнүп турсаңыз керек. Мамлекет бүт баарыбыздыкы. Өлкө баарыбызга керек болгондон кийин бир муштумга биригип аракет кылуубуз зарыл эмеспи? Байкаган болсоңуз, өзүн аябай мекенин сүйгөн саясатчы катары көрсөткүсү келип жүргөн айрымдар мындайча тилде айтканда как будто кино көрүп аткандай, как будто буларга тиешеси жок башка мамлекетти айтып аткандай мамиле кылып үйрөнүп калышкан. Дал ошолор бүгүн да ошол кейпинде. Кана көрөлүчү Жапаров менен Ташиев не кылар экен? Көрөбүз кайерге чейин барышар экен деп байкап туралычы. Буларың андай, буларың мындай деп өз журтуна өзү ушундай мамиле кылып жатканын көрүп турабыз. Урматтуу мекендеш, сиз андай деңгээлге түшпөңүз. Кыргызстан бирөө гана. Бул сиздин да мекениңиз. Ушул жерде жакшылык болсо да, жамандык болсо да, түздөн түз сизге да тиешелүү экенин унутпаңыз. Мисалы сиздин бир тууганыңыз, уулуңуз же кызыңыз катуу түйшүк тартып, кыйналып олтурса, көйгөйүн чечүүгө аракет кылып, болгон күчүн жумшап жатса, алдына келип алып аны шылдыңдап, көрөмүн, кайерге чейин барат экенсиң, сен мындайсың, сен андайсың деп карганып, шиленип олтурбасаңыз керек. Эгер андай кылчу болсоңуз, демек сиздин жүрөгүңүздө, адамгерчилигиңизде маселе бар. Дал ушундай эле мамлекетибизди алдыга тартамын деп аракет кылып жаткан мекенчил уул кыздарыңызга да сырттан бөтөн бир душман адамга окшоп мамиле кылбастан, мекенчилдик, ак ниеттүүлүк менен салым кошууга аракет кылыңыз. Негиздүү кемчилдик болсо айтылышы зарыл. Бирок эч болбосо жанагы өзүнөн башканы киши ордунда көрбөй, тили менен оро коргон саясатчыларга окшобоңуз. Жакшылык кыла албасак, жок дегенде жамандык кылбай турууга мүмкүнчүлүк бар да. Адилеттүүлүк орносун, коомубуз уюшкан кылмыштуу топтордон тазалансын, жемкорлор уурдап жегенин кайтарсын, мыйзамдуулук болсун деп талап кылып келебиз. Бүгүн мына ушул багытта мамлекетибиздеги эң маанилүү кызматтардын бири болгон Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин аракеттерин көрүп, коомубузда чекисттерге карата алкыш айтыла баштаганы байкалды. Уюшкан кылмыштуу топтор болобу, соттор болобу, депутаттар болобу, орган кызматкерлери болобу, саясатчы болобу, кыскасы ким болбосун, мамлекетке зыян алып келгендин баарын жоопко тартуу, коомубузга мыйзамдуулукту, тартипти алып келүүгө катуу аракет кылынып жатат. Бирок бул жерде да ошол баягы эле бири-бири менен чиелешип, байланышып калган, элге каршы иш алып баруу менен жашоо кечирген система каршылык көрсөтүп жатат. Мисалы, УКМК тарабынан кылмышкерби же коррупционерби кармалса, аны баягы соттор көп узабай эле кайра бошотуп салган фактылар орун алып жатат. УКМК жемкорлорго, бандиттерге каршы аеосуз күрөш башталганын жар салган кезде, дал ушул соттордун да ар бирин текшерип, миллиондогон мүлктөрүн кайдан алышканын териштирип баштаган болчу.
Demek бүгүn эми сот системасы менен УКМК ортосунда тиреш башталгандай көрүнүп калды. Жогорку соттун судьяларына иш козгоп баштаган атайын кызматка эми айрым соттор бут тосууларын баштаганы байкалды. УКМК кармап келсе, булар кое берип, ушундай бир атайын максаттуу кадамдарга барып жатышканы түшүнүктүү болуп турат. Демек, соттордун ишмердүүлүгүнө карата текшерүү, териштирүү иштерин УКМК башчысы Камчыбек Кыдыршаевич дагы да күчөтүп, булардын саботажына, амалкөйлүгүнө карата олуттуу сокку урушу зарыл болуп турат. Антпегенде качан коом тазалансын? Соттор карапайым адам 1000 сомдук нерсе уурдаса 5-6 жылга кесип, шорун курутушту билишет дагы, мамлекетке миллиондогон зыян келтиргендерди, ишкерлерди коркутуп, үлүшкө отуруп, криминалдык уюмдарды түзүп, иш алып баргандарга жаза берүүнү билбей калышабы. Саясат болуп жүрүп, коомубуз өтө саясатташып кеткени да биздин элибизге пайда алып келеби жокпу билбейбиз го, бирок таасири өтө маанилүү экени анык. Мектептеги кичинекей окуучубуздан баштап, пенсия курагындагы ардактуу аксакал аталарыбыз да, энелерибиз да жалаң гана саясат тууралуу сөз сүйлөп, саясат тууралуу ойлонуп калгандай көрүнөт. Интернет айдыңына кирсеңиз, кыргызстандык интернет колдонуучулары дээрлик бар эле жалаң саясат менен алектенүүгө аракет кылып жүргөнүн баамдайсыз. Блогерибиз да саясат, ырчыбыз да саясат, акыныбыз да саясат, дарыгерибиз да, устабыз да, спортсменибиз да, куудулубуз да, окуучубуз да, студентибиз да саясатчы. Кыргызнетке кирсеңиз, ал муну сөктү, ал муну уят кылды, ал мунун оозун жапты, тиги мунун шермендесин чыгарды, сындырды, тиги жакшы бул жаман, бул жакшы ал жаман деген саясий темалар менен толуп калганын көрүп жүрөбүз. Ал эми башка мамлекеттердин, ошол эле көпчүлүк өнүгүп өскөнүнө суктанып жүргөн өлкөлөрдүн сайттарына кирип карасаңыз, кантип робот жасаганын, кантип бир аппарат жасаганын, кантип күнүмдүк турмушка керектүү буюм жасаганын, баласы спорт менен машыгып жатканын, кызы ырдап бийлеп жатканы сыяктуу маалыматтар илимге, өнөргө, эмгекке, чыгармачылыкка, ыйманга, адамгерчиликтүүлүккө байланыштуу видеороликтер менен толгонун көрөсүз. Миллиондогон адамдар ошону көрүп, талкуулап, кеп кеңештерин беришип, ушундай иштер менен убара. Кыскасы, саясат жакшы эмес нерсе экенин биз дагы так түшүнүп, саясат деп бир уч элибиз бөлүнүп жарылбай, тетирисинче ынтымагыбызды ого бетер бекемдеп, жашообузду өзүбүздүн үй бүлөбүз, коомубуз, мамлекетибиз үчүн пайдалуу өткөрүүгө аракет кылсак деген тилек. Албетте, бул деген сөз саясатчыларга көз салбай, кайдыгер болуу керек дегени эмес. Болгону бардык нерсенин өз чегинде болгону дурус экенинде. Ислам динибизде да ар кандай нерсени ашырып жибербей, жеткирбей койбой, ортолукту кармануу туура көрүлөт эмеспи? Саламатта калыңыз.